Аялыңыздын тишин этият кылыңыз. Мекендештерим, турмушка чыкканга чейин көп кыздардын тиштери сонун болот, бүт болот, жакшы болот, идеал болот. Неге? Ата энесинин кароосунда болду, бир туугандарынын кароосунда болду. Турмушка чыккандан кийинчи мен неге муну айтып атам? Бир тааныш эже бар эле. 30дан өтүп калган жашы. Биринчи күйөөсүнөн ажырашты, кыйналды, башка болду. Продуктадан башкадан жардам берип жүргөн учурда кийин башкага тийди. Өзү жашап жүргөн учурда тиштери сонун. Кийинчерээк барган учурда тиштери төгүлүп калган байкуш эже карарып, күнгө күйүп бардеке болуп кеткен да. Тиштери калган эмес, соо тиши. Мен эмне айткым келет муну менен? Эркектер ушундай. Аялыңызды билип турасыз, бир тиши ооруп атат, бир оорусу бар, эртең өнүгүп өсүп кетет ошо оорусу, эртең айыккы суурук айланып калат, ошону билип турасыз. Кылдырбасаңыз, врачка көрсөтпөсөңүз, сиз жоопкерсиз ошого. Акыретте өтө катуу жооп бересиз бул маселеге. Бул аялыңыз бала маселесинде да ошондой. Билесиз, балаңыздын бир оорусу бар, эртең жаш чоңойгондо эртең немеликке чейин барып калат ошол оорусу. Айыктырбадыңызбы, сиз жоопкерсиз ошого. Ата кийим кечи менен, тамак аш менен, ооруса дары дармек менен, башкасы менен камсыз кылыш керек. Анан муну милдет кылбаш керек эч качан эркек киши. Милдет кылбаш керек, сенин милдетиң бул. Кааласаң каалабасаң милдетиң. Милдет кылып, мен кылдым, андай кылдым, мындай кылдым дебе. Бактылуу кылайын деп үйлөнгөнсүн. Тиштерин төгөйүн деп эмес. Бактылуу кылайын деп алгансың, чачтарын агартайын деп эмес. Бактылуу кылам деп алгансың, кол көтөрүп уруш үчүн эмес. Бактылуу кылам деп үйлөнгөнсүн. Анын башка бактылуу кылам деген жигиттер толтур эле. Бирок аларды отказ кылып сага тийдиби? Сен кааласаң бактылуу кылышың керек. Кылышың керек. Анан чындыгында да баягы аял киши өзгөрөт. Төрөйт, бала төрөйт, тиштери ооруйт, тиштери төгүлүп калат. Оңой эмес. 1 килограмм таш 9 күн көтөрүп жүргөн не болосун? А бул баланы 9 ай көтөрүп атат. Тиштеринде өзгөрүп болот, түшүп калат, өзүң көрсөт, врачка алып бар. Завод күчтүү болсо, товар ар дайым чыга берет. Бирок завод токтоп калса, бул жакта жүк эч нерсе болду, ишиң токтоду дегени. Балалуу да боло албай каласың. Ошондой экен, заводду сакта, эркектер. Аркамда адамдарым бар, мен сыйкырдуумун, мен касиеттүү адаммын, мунун дөөсү бар деген кээ бир маселелер болот да өзү бизде. Да, биринчиден айтып коеюн, сыйкыр, көз тийиши, жин тийиши бизде бар нерсе шариятта. Бирок муну ким чечет? Атайын аалымдарыбыз бар, мечитте молдокелерибиз бар, атайын кызмат кылган илимдүү карыкелерибиз бар. Адиси чечет ар бир нерсени. Бул маселелерди жолун издеп, же кыламын деп, мунусунун дөсү бар экен, мунусунун бар экен, кишиси бар экен, аркасында адамдар аркалуу экен, аркасында адам бар экен деп, ар кимге барып жүргөндөр силер каражатыңарды, убактыңарды, негизгиси ден соолугуңарды бекерге эле кетирип атасыңар. Бекерге эле сарптап атасыңар. Куран шифа бардык нерсеге. Курандан өтөрү жок. Аягы ушундай баары. Айланасың, мындай кыласың, Куранга келесиң баары. Андан көрө биринчи эле Курандан баштай бер. Ошондуктан да туура көз карашта кээ бир ой өлчөмдөрүбүздү өзгөртүшүбүз керек. Диний китептер кыргызчада өтө көп чыгып калды, көбүрөөк илим алышыбыз керек. Үй бүлө маселесинде, бизнес маселесинде бардык маселеде кыргызча китептер өтө көп чыгып атат. Окушубуз керек мекендештерим, окушубуз керек. Кызы бар аталарга көп айтамын да. Подарка бериңиз, гүл бериңиз, өзгөчө сүйүнтүңүз, бир жумушту токтотуп коюп, толорго эс алдырып келиңиз, убакыт бөлүңүз семьяңызга. Эмне үчүн? Себеби бүгүн мына байкасаңыз, ошо школада окуган кыздарды дагы, жашы 15 кызды дагы, 17 жаш кызды дагы жигити бар да. Неге жигити бар? Ал үйдөгү эркектерден керектүү нерсени ала албай атат. Жакшы сүйлөшүү болбой атат. А башкалардан ушул нерсе келип атат. Гүлү келип атат, подаркасы келип атат, жакшы сөздөр келип атат, ширин сөздөр келип атат, эркелетип атат. Ошолордун бирөөсүгө алданып калып атат. Балким кызыңыз ал сулуу экен, ал мындай экен деп бир себепти көрсөтүшү мүмкүн. Бирок сезимдер башкача нерсе. Сезимдер алданып кетип атат. Жакшы сөзүнө, берген подаркасына, башкасына. Кызыңыз бир себеп көрсөтүшү мүмкүн, бирок сезимдер алданып кетип атат.
сезимдер алданып калбаш үчүн сиз сый урматта жакшы мамиле кылышыңыз керек кызыңызга. Ошондуктан да мынтип чөйрөбүздө болуп аткан маселелерди карап өтө ыйлата турган абал болуп атат да. Бүгүн ушундай өнүктүк технология жааттан көп жакшы иштерди кылып койсок болот. Бирок бир телефон менен күнөө сиздин алдыңызга келе турган болуп калды да бүгүн. Шайтан өзү кыжаалат болуп калды, сарсанаа болуп калды. Адамдар шайтан да кыйышкабай калды азыр. Шайтан Google'ду каяктан билсин? Шайтан арам сайттарды каяктан билсин? Аялды эри сыйлабаса, башкалардын сыйы бир тыйын, копейка болуп калат. Элестетиңиз, сиз өзүңүз болуп туруп, эркек болуп туруп, үй бүлөдө аялыңызды кордоп атсаңыз, уруп атсаңыз, бир туугандары көзүнчө уруп атсаңыз, сөгүп атсаңыз, сиз чыгып кеттиңиз, иштеген Россияга кетип калдыңыз. Башка бир туугандар аялыңыз адам урдунда көрбөйбү? Сиз сыйлабаган аялды ким сыйласын? Сиз көтөрбөгөн, даражасын бийик кылбаган, колуңуз үстү чыгарбаган аялды ким урматтасын, сыйласын? Сиз адам катары көрбөдүңүз. Сиз сыйлабадыңыз, сиз урматтабадыңыз. Болбогон себеп, чыны жуулбай калса, бир кашык жуулбай калса дагы келип бир туугандарыңыз, башкалар бардыгы келип жабылып катыла баштайт, жаман сөздөрүн айта баштайт, сөгө баштайт. Качан сиз акырына болбосоңуз, коргоочу болбосоңуз, колдоочу болбосоңуз, аял сиздики. Жаман сөздөрдөн, бул бир эле тамак аш, кийим кече менен эмес, коргоочу дагы болушуңуз керек. Эркек киши коргоочу аялына. Ошо бир туугандарынан, сырткы күчтөрдөн, арам ойлордон коргоочу болуш керек. Сиз баштап ал жерде кордоп атсаңыз аялыңызды, ар кимдин көзүнчө сөгүп атсаңыз, уруп атсаңыз, сүйлөшүп менин жолу менен чечилет бардыгы. Бирок сүйлөшкөндү дагы башкаларды көзүнчө кылбаш керек. Бир комнатага келип, экөөңөр сүйлөшүп алгыла, тегерек столдо. Тынчтык жолу менен чечилет бардык нерсе. Уруштун кереги жок. Аялга кол көтөргөн эркек эмес. Бир күнөөнү 2 күнөө кыласың. Урганың бир күнөө, анан ар кимдин көзүнчө урганың 2 күнөө. Айтышпа, талашпа. Биздин апаларыбыз дурбаңыз. Туудургандын бардыгы ата боло албайт. Төрөгөндүн бардыгы апа боло албайт. Төрөлгөндүн бардыгы бала боло албайт. Эмнени айткым келет? Кыямат күндө ата баласынан, бала атасынан, аялы эринен кача турган күн болот да. Бүгүн сиз атасыз семьяда, бирок аялыңыз билсе сиз менен ажырашып кете турган деңгээлде күнөө иштерди кылып атасыз. Аялыңыз билбейт, балаңыз билбейт, бирок акыретте Аллах Тааланын алдында суроо жооп болот. Сиз көп кылмыштарды кылып атасыз бала болуп туруп. Апаңыз көрбөйт, атаңыз жок, агайыңыз көрбөй калат, мугалим көрбөй калат, көп кылмыштарды кылып атасыз. Бирок эртең кыяматта эсеп кысабы бар. Аялсыз кыянат кылып атасыз эриңизге, ойноштук кылып атасыз, арам иштерди кылып атасыз. Окутуп коюп атасыз. Кара дуа бирдекелерди кылдырып атасыз күйөөңүзгө карата. Башын айлантып. Көрбөй атат көбү. Бирок акырет ошондуктан бар. Акырет ошондуктан беш тозок бар. Ошондуктан Аллахтын жазасы же сыйлыгы бар. Бул дүйнөдө мыйзам көрбөстөн көп күнөөлөрдү кылат адамдар. Мыйзам көрбөйт, камера көрбөйт. Кыргызстандын талаасы чөлү бардык тоолорго чейин камера коюп чыга албайбыз. Бардык жерге мыйзам иштебейт. Айтайын дегеним, бирок Аллахтын мыйзамынын алдында ар дайым биз кала беребиз. Китебибизди жаза беребиз. Акыретте ошо китебибизди өзүбүздүн колубузга карматкан учурда өкүнүп калбайлы. Сизди кедей кылган 3 сөз. Биринчиден айтайын, сөзгө көп нерсе байланыштуу. Ошондуктан да ойноп сүйлөсөң дагы ойлоп сүйлөгөн. Тил арсан болсоң оңгон бошоп кет сөзүңдө жеп койгон. Тилден башталат баарды деп бекерден айткан эмес. Тил экен. Сизди кедей кыла турган. Биринчиден кыла албаймын деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң көп айтылган дуасы Аллахым ажыздыктан сактагын, кыла албайм, колумдан келбейт деп отуруп калуудан сактагын деп дуа кылган пайгамбарыбыз. Кыла албайм десеңиз, кыла албайсыз. Акча дагы таба албайсыз. Паланчыдай бай боло албайм десеңиз, боло албайсыз. Сиз өзүңүзгө өзүңүз тосуктарды коюп, запреттерди коюп атсаңыз, сизге ким жол ачып берет? Айтыңызчы.
Ошондуктан да бул эң туура эмес сөздөрдүн бири кыла албаймын, ажиз болуп калуу. Экинчиден, акча жок. Акча жок деп тура берсеңиз, мээңиз акча табуунун системаларын, жолдорун издебейт. Сиз өзүңүзгө өзүңүз ушундай бекитмелерди коюп аласыз. Жабык тосуктарды, забырларды куруп аласыз акча жок деп менен. Кантип тапсам болот? Кандай кылсам болот? Кандай иш кылсам канча бизнесте канча пайда калат деп издене баштасаңыз, акча жок деп отура бербесин. Ошондо бир береке болот. Бизде эң туура эмес түшүнүк аш кылып берем, качан ишим жүрүшсө дейт да. Жок, биринчи аш кылып бер, анан иштериң жүрүшөт. Аллах Тааланын эрежеси ушундай. Биринчи жоктуу учурда берип үйрөнөсүң, андан кийин Аллах Таала эселеп берет. Себеби неге? Себеби жөнөкөй. Адам көбөйгөндө бербей коет да. Аздыгында бербедиби, көбөйгөндө эч качан бербейт. Ошондуктан да Аллах Таала табиятын, адамдын табиятын билгендиктен биринчи бергин, биринчи кылгын, натыйжаны мен эселеп берем дейт да. Ошондой экен, экинчиси акча жок. Үчүнчүсү, байлары жаман. Байларды жек көрөт көбү. Бүгүн байкасаңыз, адалынан байган, пешенетер кылып, кыйынчылык кылып, ташкентти түртүштөн баштап, рынактын баш чоккуга чейин көтөрүлгөн, бирок аны жек көргөндөр өтө көп. Кедей болуш сыноо, бай болуш дагы сыноо, бирок байды жаман көз менен карабаш керек. Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Башка жактан бир жетекчи келип алса, башка өлкөнүн урмат сыйлуу адамы келип алса, аны урматтагыла, сыйлагыла, сыйын жайга койгула деген хадиси бар. А биздечи, урмат сыйлуу адамды жайга койсоң, урматтап койсоң, такта коюп атат дейт да. Кээ бир түшүнүксүз маселелерге түшүнүк көзү менен карашыңыз керек. Терең мааниде караганды билишиңиз керек. Ошондуктан да 3 сөз, бул сөздөрдү айтпаңыз, тескерисинче, ушул сөздөрдүн тескерисин колдонуп, ийгиликке жетиңиз. Интернетке кирбей бактысыз болосуң. Бүгүн ошол жеңил сайттар, TikTok, секундалык видеолор сага эч кандай пайда бербейт. Ал жерде блогерлер, артисттердин, актерлордун жакшы жашоосун гана көрсөтүшүп атат. Бүгүн байкасаңыз, бул соцсеттер менин көзүмчө мактаныч эле болуп калды да бүгүн. Бир адам орто жашаган үй бүлө же кедейирээк жашаган үй бүлө өзүгө үчүн бактылуу ал. Сонун эле жашап атат. Бирок кыйналып пешене тердеп, жүгөрүсүн чабып келип, табадан келип телефонго кирсе, бирөө аялы менен романтика кылып, деңиздин жээгинде, пляждарда баягыдакай жеңил сокторду ичип коюп отурат. Бирөө аялын жарым жалаңач кылып, чуркатып коюп аркасынан чуркап жүрөт. Бактылуу көрүнүш. Алардыкы съемка, интернет, мактаныч жашоо, съемкасы бүткөндөн кийин жашоосу башталат алардыкы. Бирок сиз аларды 1 көрөсүз, 2 көрөсүз, 3 көрөсүз, анан барып өзүңүздө неге меники ушундай эмес деген Кудайга карата наалыштар пайда болот да. Наалгандыгыңыз үчүн ишиңиз дагы жүрүшпөйт. Наалгандыгыңыз үчүн береке дагы келет. Кудайдын тагдырына ыраазы болбогондугуңуз үчүн иштериңиз да аркага кетишти баштайт. Неге? Интернетте көрүп алып, жеңил романтика жашоолорун, бирөөлөрдүн мактаныч жашоосун көрүп алып, романтикага кирип баягыдагы ресторанга кирип, вилкасын сайып, өзү 1 жылда 1 жолу барды ошо ресторанга. Бирок 28 жолу сүрөт кылат да. 1000 жолу кылып, сүрөтүн, видеосун эң жакшыларын тандап киргизет, жаманын киргизбейт алар. Бактысыз болуп калып атат адамдар бүгүн. Ошол жеңил сайттарга кирип, кадимкидей бактысыз болуп калып атат. Каждый секундда кадр алмашат. Секундада кадр алмашат, Бир карасаң күлө турган видео, бир карасаң ыйлай турган видео, бир карасаң трагедия, бир карасаң история, бир карасаң согуш, бир ыйлап, бир сыгылып, бир ойлонуп, адам кадимкидей стресске сала турган болуп калды бул соцсеттер. Ошондуктан мен жеке мисалы ушул соцсеттерди, жеңил сайттарды колдонбойм. Пайдалуу маалымат керек болсо, ошол Google айтып берет, мисалы. Айтайын дегеним, бекер убактыңызды коротпоңуз. Бекер эң чоң капиталыңыз убактыңыз. Убакытты туура пайдаланыңыз, урматтуу мекендештерим. Эркектер аялын балдарынын көзүнчө ура турган болсо, кол көтөрүп, шапалактап, буту менен тебип, ошондо ургандар өтө көп бүгүн. Ичип келип, мен соолугун билип турат өзү. Бирок мен ичкиликти ошондой ичкиликти уруп алышым керек да. Өзү ички дүйнөсүн билип турат. Урбаш керек экендигин. Бирок ичип алдым деп, ошону шылтоо кылып уруу болот да аял. Ошондо эркектерге эскертүүм. Эгерде балдарыңарды көзүнчө аялыңызды уруп жаткан болсоңуз, тепкилеп жаткан болсоңуз, балаңыз эртең үйлөнө турган кызга ошондой мамиле кылышы мүмкүн. Кызыңыз сиз сыяктуу алкаш, сиз сыяктуу ура турган эркекке турмушка чыгышы мүмкүн. Тарбия дегени амалдардын натыйжасы деген. Сизден көрөт, сизди көрүп чоңоюп атат алар. Бирөөсү келтек жегенге чыдамкайлыкка, а бирөөсү болсо урушка даяр болуп чоңоюп атат. Кызыңыз ударларга чыдамкайлыкка,
балаңыз урганга тарбия алып атат. Ошондуктан эркектерге эскертүүм, эч качан айла кол көтөрбөңүз. Эркектин иши эмес айла кол көтөрүш. Негизи уруш туура эмес аялда. Кете албайт дебе. Сабыры түгөнсө, сүйүүсү түгөнөт. Кетүүгө күчү, эрки, каалоосу күчөйөт. Кете албайт дебе. Каалаган мамилеңди кылба. Ал кимге болбосун. Ал аялыңа, ал бир туугандарыңа, досторуңа айырмасы жок. Бардыгына так туура мамиле кылганды бир. Качан маселенин үстүндө гана баш оорутпай, жакшылык күндөрүңдө дагы мамиле кылганды бил. Бактсыздыкта арзанасың. Арызың көп, шылтооң көп. Бирок бакыт күнүңдө кана мамиле кылган. Кыздар көзгүгө карап жолукту бир жолу кийип көрүп, сонун жарашат экен, бирок азыр мен муну кие турган болсом, бойго жетип калды, элге тийейин деген максатта жолукту кийип алды. Элге тийгиси келип калыптыр да. Жолук кийип алган болсо, бул эскиче болуп кетиптир да деген маселелерди айтып жолду кайра чечип коет да. Негизи кийгиси келген каалоосу бар аялдар дагы жок эмес, бирок аларга көз караш, ой караш туура эмес да. Биринчиден, эл эмне дейт дегенди токтотуш керек. Эл айта берет. Эл ар нерсе дей берет. Бул жерде эл эмне дейт эмес, Аллах эмне дейт. Элдин приказ буйругу менен эмес, сиз Кудайдын буйругу менен жашайсыз. Экинчи маселе бар бул жерде. Сулуу кооздук, красотамды көрбөй калат, сулуу болбой калам дейт да көпчүлүгү. Сиз красавицасыз, сиз сулуусуз, сиз өзгөчө нур, жараткан тарабынан нур берилет. Качан сиз жолук кийсеңиз, жолукчан болсоңуз, ушуну түшүнүш керек аял киши. Жолук бул бакыт, жолук бул нур, жолук бул сыйлоо, урматтоо. Бир эркек, ал алкаш болсун, бандит болсун, айырмасы жок. Мындай карайт дагы, шортачан, бир туура эмес кызга сөз атышы мүмкүн, кыймыл аракет кылышы мүмкүн. Бирок жолукчан кет болсо, жөн эле коеюн. Кудай деген кыз экен дейт да. Жолук бул зашта, коргоочу, охраналарында. Периштелер сиз менен жүрөт, кароочу болуп. Ошондой экен, жолук бул сиздин бакытыңыз. Бүгүн жолук кийип, эртең көчөгө жыргап, сүйүнгөн амалда чыгыңыз.